ушул Германияда болгон окуя боюнча аны туура эмес деп айтканыбыз менен биз Акаевди жактаган жокпуз. Анын ошол бийлигинин жыйынтыгын тарых өзү баа берет да, өзү да сыноодон өтүп жатат, өзү ошол бүт тарта турганын тартып жатат да, үй бүлөсү менен кошочу. А бирок ошол мамлекетте дипломатиялык кызматкерлер өздөрү аралашып, провокацияга барып, биздин диаспоранын өкүлдөрү менен жолугушууга жолтоо кылып, бүт ошол элчиликтин ресурстарында колдонуп, ошондой кылып атканы жана мунун ачыкка чыкканы сөзсүз түрдө биздин дипломатиялык кызматтан, тышкы иштер министрлигинен, деги эле кыргыз мамлекетинин бир гана кыргыз элинин астында эмес, бүт дүйнөлүк коомчулугунда абдан чоң мындай туура эмес ыплас иш болду да. Анткени элчилик бул ошол элдин кызыкчылыгын, элдин эсебинен мамлекеттик казынанын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша бүт ошол коргойт да. Ал элчилик эч бир учурда бир кыянаттык нерсеге, керек болсо ошол бир абдан мындай кичинекей нерсеге да барбашы мүмкүн да. А бул абдан орой, одоно жаман көрүнүш да. Бул жерде сөзсүз түрдө биздин ошол элчилик гана уят болгон жок. Бул бүт мамлекет биздин тышкы имиджибизге абдан чоң доо кетти да. Бул факт ачыкка чыкты. Анан кийин бул жерде мен өзүм айтып кетпедимби? Тышкы иштер министрлиги өзү мындай элиталык орган да. Бул ал жакка баруу өзүнчө бизде гана эмес, бүт мамлекеттерде чоң сыймык, аброй. Анткени ал жерде көптөгөн талаптар коюлат. Бул бир гана башка тилди билүү эмес, бул этиканы билүү, бүт мыйзамдарды билүү, бүт ошол болуп жаткан дүйнөлүк процесстердин контексттерин билүү болуп эсептелинет да. Ал эми ошол тышкы иштер министрлигине баргандан кийин элчиликке барган, андан ары баруу, командировка баруу. Бул андан жогорку деңгээлдеги талаптарды талап кылат да. Аны ошого карабастан ошол элчиликтеги кызматкерлер обондун иштерин жасап жатканы бул буга чейин дүйнөлүк практикада бир да жолу көрбөгөн нерсе да. Менин оюмча бир гана биз эмес, бүт дүйнө коомчулук шылдыңдап жатат. Жана биздин мамлекетибиз бул мамлекет эмес эле бир кандайдыр бир бандиттик топтун өкүлдөрү ошол бийликти топтой алган жокпу деген суроо болот да. Эми эмне кылыш керек? Сөзсүз түрдө ошол тышкы иштер министрлигине ошол Эрлан Абдылдаевдин ишкейликтөөсү болуш керек. Андан тышкары бул жерде өзүнүн кызыкчылыгы болгон үчүн бул жерде парламенттин дагы көзөмөлү болуш керек. Бүт ошол аралашкан тышкы иштер министрлигинин атын жаманап алып, элчиликтин атын жаманап алып, ошолчунун ресурстарын пайдаланып жасаган бүт кызматкерлер жөн гана кызматтан бошотулбастан, керек болсо административдик кылмыш ишине козголуш керек. Ошондон кийин соттук чечим чыгаргандан кийин булар кайрадан дипломатиялык кызматка барууга бөгөт коюлуш керек да. Ошондой нерсе жасалыш керек. Антпесе, эгерде эч кандай чара көрүлбөсө, анда бул мамлекетте эч бир мыйзам, этика жана дипломатиялык кызматтын эч кандай функциясы жок экенин айгинелейт. Болчу да, мисалы Акаев убагында ошондой ноу-хау чыккан. Ошол үчүн Дооронбек Сыдырбаев дагы ошол жаңы терминди ойлоп чыккан да. Отряд баб особого назначения депчи. Анткени бул дүйнөдө дагы, Кыргызстанда да буга чейин болгон эмес, аял заты мындай иштерге аралашкан эмес, мындай укмуш көрүнгөн болчу да. А бирок биз мынакей өнүгүп жатпайбызбы, кашыкчада алгандачы. Азыр болсо ошол эле обон жаштар бар, дежур чалдар бар. Андан кийин ошол кошулуп баарыбыз тең көрүп калдык, көнүп калдык. Бирок эмне үчүн бул абдан таң калыштуу, орой иш деп айтып атам, чырылдап аткан эмне себеби? Анткени бул дипломатиялык кызмат. Дипломатиялык кызматта бул жөн гана жөн жарандан тышкары дагы ага караштуу мындай чектөөлөр болот да. Ал ошол чектөөлөрдөн чыкпаш керек. Керек болсо ал жерде армия, мындай атайын кызматтай сыяктуу сырлар бар. Ошого жараша жүрүм турумунун этикасы бар. Анткени бул ар бир кызматкер ошол чет жакка чыкканда жана дипломатиялык кызматты өтүп жатканда ал жөн гана өзүн көрсөтпөйт.
ал өз мамлекетин мындай атуулуу өзүнүн өкүлү катары көрсөтөт да. Анан кийин ошол кишинин жанагы обондун кейпин кийгени бул менин оюмча ошол эле Европага, Германияга биздин эч кандай мындай мыйзам иштебей тургандыгын, дипломаттар бир элементардык билими жөнүндө, маданияты жөнүндө тааныш эмес экенин билинип калат да. Бул аларга гана уят болбойт. Бул бүт кыргыз мамлекетине шылдың болуп жана уят болот.